Бул кадрлардагы окуя 2010-жылдын 30-ноябрында Бишкектеги спорт сарайынын жанында орун алган жардыруу. Анда жарылуудан күч түзүмдөрүнүн 4 кызматкери жаракат алып, бийликтер бул окуяны теракт деп аташкан. Андан бир күн мурун Ошто теракт даярдап жаткан топ колго түшүрүлгөн. Бул окуялар жарандардын коопсуздугун сактоо жаатында мамлекеттик мекемелер жоопкерчиликтүү болуп, өз ара тыгыз аракеттениши керектигин далилдеп койду. Мындай зарылчылык ушул кезге чейин актуалдуу болуп келген. Өлкөнүн атайын кызматтары иштеп чыккан жаңы эреже эми мамлекеттин кайсы бир аймагында террордук кооптуулук жаралса, жөнөкөй жарандардан тартып мамлекеттик мекемелер, жарандык коом жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө чейин кандай аракеттерди көрүшү керектигин аныктайт. Бул тартип келип чыккан теракт коркунучтарын өз убагында калктык маалымдоого жана терроризмге каршы ишмердүүлүктү жүргүзүп жаткан субъектилердин жана башка бийлик органдарынын терактты жасоого каршы күрөшүү боюнча ишмердүүлүктү уюштуруусу каралат. Террордук кооптуулуктун деңгээлдери көк, сары жана кызыл түстөр менен белгиленип, ар бир деңгээлдин даражасына жараша алдын алуу чаралары камтылат. Жогорулатылган деңгээл террордук актыларды жасоо тууралуу маалымат түшүп, аны текшерүү зарылчылыгы келип чыкса коюлат. Жогорку деңгээл террордук актыларды жасоо боюнча реалдуу маалыматтар бышыкталса коюлат. Өтө кооптуу деңгээл террордук акттан жабыркагандарды куткаруу, анын терс кесепеттерин чектөө үчүн кооптуу аймакта аткарылчу иштерди белгилөө үчүн коюлат. Коргонуу жана коопсуздук боюнча мурдагы вице-премьер Токон Мамытов терроризмге каршы күрөштүн мындай ыкмасы Кыргызстанда өз убагында кабыл алынып жатат деп эсептейт. Ар бир мамлекеттин ушул терроризмге, экстремизмге каршы, сепаратизмге каршы мамлекеттик улуттук системасы болуш керек деп. Ошол улуттук системасынын бир 115 бөлүгү да бобурек азыркы кабыл алган. Мындан дагы бир 114 бөлүктөр бар. Ошону акырын ошол өкмөт акырын жанагы улуттук коопсуздук кызматы, МВД, башка укук коргоо органдар атайын ошол улуттук системаны кабыл алып, ошол системаларды азыр жаңы иштеп чыгарып аткан кези да. Учурда террордук кооптуулук деңгээлдеринин так механизмдери иштелип чыга элек. Бирок адистер эл аралык стандарттарга таянып, жаңы бешүү жолдорун мындайча түшүндүрүшөт. Көк режим деп коет. Бул багы маалымат түштү, теракт болот деп мисалы. Бирок ал азыр укук коргоо органдары иштеп, мына азыр ийизине чыгат деген мааниде. Критический бул уже багы ситуация кичине контролдон чыгып баратканда, кичине багы террористтер кандайдыр бир катуу бир талаптарга бир нече уда серия актыларга өткөндө мына ушул повышенный уровень болот да. Аябай бул жерде уже баары коомчулук, журналисттер, укук коргоо органдары, жергиликтүү бийлик баары тең текеси менен тик туруп уже иш жүргүзүшү керек да. Кызыл түскө жеткен террордук кооптуулук Кыргызстанда азырынча каттала элек. Адистер акыркы мезгилде Борбор Азияга терроризм коркунучу күчөп турганда, мамлекетте коопсуздукка кам көрүүгө ар бир жаран жоопкерчилик менен мамиле кылышы керек деп эскертишет. Самат Асипов, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.